миграция кызматы силер анализ барбы силерде? Мисалы Россиядагы мигранттарыбыз айына канча акча табышат, канча жөнөтүшөт? Бул жактан суроого жооп берип койсоңуз. Урматтуу Мекимеке Акимович, мындай акча каражат канча бизге келип аткан болсо, банк системасы аркылуу биз алабыз. Бар. Билесизби канча акча жөнөтүшөт? Средний данный бар да, мисалы канча мигрантыбыз бар, канча акча айына жөнөтүлөт? Жыл боюнча 2 миллиард доллардын тегерегинде. 2 миллиарддын доллардын тегерегинде. Biz analiz kılıp gördük de, emne için bu sorunu ben sizlerge berip atam. Misалы, Россияда иштеген мигранттарыбыз айына орточо эсепмен 500 доллар айлык маяна же пайда табышат экен да. Ошонун 100-200 долларын үй бүлөсүнө жөнөтөт экен. Ал эми Америка Кошмо Штаттарында иштеп аткан биздин мигранттар, в основном таксовать кылышат экен, жанагындай фура айдашат экен, трак айдашат экен, 10 000 доллардан 30 000 долларга чейин пайда табышат экен. Мына ошонун үстүндө иштешибиз керек. Америка Кошмо Штаттары менен келишим түзүш керек. Же сураныш керек посольствосунан. 2-3 компанияга бизге уруксат бергиле. Биз бул жакта ошол трак айдаган айдоочуларды англис тилине Американын мыйзамдарына үйрөтүп, бир лицензия берип, Америкага апарып иштеткени бизге бир мүмкүнчүлүк бере турган болсо, биздин мигранттардын жашоосун биз оңдомокпуз. Америкада иштеген ушу трак айдагандар эле бир айылды багып атышат. Биз мындай Россия менен мамилебиз жакшы, сыйлайбыз, эч качан эме кылбайбыз, бирок көбүрөөк пайда табуунун жолундагы үйрөнүшүбүз керек. Биздин мигранттарды эгер биз ошол Америка Кошмо Штаттары бизди колдоп бере турган болсо, 2-3 компанияга уруксат бере турган болсо, ушу мигранттарды жөнөткөнү бул жактан окутуп, үйрөтүп, Америкада мага келген маалымат боюнча трак айдаган эле 100 000 айдоочу дефицит экен, жетишпейт экен, 100 000 айдоочу. Мына канча деген биздин кыргыздарыбыз Америкага барып иштеп калса, биздин экономикабызды көтөрмөк, өздөрүнүн үй бүлөсүн бакмак, айылына инвестиция кылмак. Ушул багытта бир иштер жүрүп атабы? Жооп бериңиздерчи. Туура айттыңыз. Бүгүнкү күндө биз өнүккөн өлкөлөр менен дагы иш кылып атабыз. Мисалы, азыркы учурда Түштүк Корея менен абдан жакшы иш кылып атабыз. Мурун Түштүк Кореяга 500ге чейин биздин жарандарыбыз бир жылдын ичинде чыкса, бүгүнкү күндө уже 2 миңден уже ашып калышты. Анан сырткары болсо, өзүңүз билесиз, биз өткөн жылы биринчи жолу Англияга биздин жарандарды жиберген болчубуз. Алар болсо азырынча биринчи кадам катары барып, мынакей кара жумушта иштеп атышат. Карамечи сельхоз жумушта. Бирок ошонун негизинде биз дагы мындай оюбуз бар, что акырындап биз мындай сапаттарын эмечи жакшыраак жумуштарга аларды жөнөтөбүз. Андан сырткары болсо, бүгүнкү күндө өткөндө Германиянын өкүлдөрү бизге келген болчу, бизге келишим түзгөн болчубуз. Азыр болсо 300 мед айымдарды биз даярдап атабыз. Биринчи ирет тил керек экен, немис тилде болсо. Андан кийин партия деп мынакей ушул жылдан баштап биз Германияга жиберебиз. Негизи бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө 112 частный агентство занятости бар. Алар болсо иш кылып атат. Америка болсо как раз жаңы жылдын астында мага дагы бир-эки ушундай биздин жарандар келген болчу. Америкада барып 10 жылдай ошол өлкөлөр менен ошол жерде иштеп келгендерчи. Ушундай сунушту айткан болчу да, азыр болсо биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Негизде жыйынтыгы чыксынчы, мына маалыматын берем. Урматтуу министр, мен айтканым мына жакшы иштеп атасыздар. Мына Корея менен, Европа менен, Англия менен, бирок айлык маянасын эсептеп көрсөңүздөр, ошол эле трак айдагандар Европада 1,5 миң евро, эң көп тапканы 2 миң евро экен, 2,5 миң табышы мүмкүн. Ал эми Америкадагылар иштебеди деген жалкоосу 10 миң доллар таап атат. Жакшы иштейм, мен үй бүлөмдү багам деген 30 миң доллар таап атат. Элестетип атасыздар канчалык айырмачылык чоң. Урматтуу министр, миграция службы иштеңиздер, посольстводан сураңгыла, Американын бийлигине кайрылгыла, керек болсо мына биз кайрылайлы, кандай мыйзам, эмне келишим керек болсо биз колдоп берели. Ушунун үстүндө иштейличи. Рахмат.
Рахмат.